Баш мыйзамдын талаптарын аткарбай жатканы үчүн Акылбек Жапаров жана анын өкмөтү отставкага кетиши керек деп Бүтүн Кыргызстан фракциясы тармактык комитетке сунуш киргизген. Бирок комитет жабык эшик артында карап аны четке каккан. Бүгүн маселе жалпы жыйынга чыгарылып, фракция лидери Адахан Мадумаров Конституцияда пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан кем болбошу керек деп жазылганы. Бирок ал аткарылбай жатканын белгилеп, Конституциялык сот болсо бийликке жаккан чечим чыгарып бергенин сындады. Муну менен Кыргызстанда ооз көптүргөн 30 жылдын ичиндеги биринчи эмес, экинчи конституциялык соттун аябай каттуу соккургандыгы мамлекеттүүлүккө. Биринчи соккусу 10 жыл президенттик кылган Акаевдин мөөнөтү канча жыл болду десе 5 жыл болду деп жооп бергенде биринчи сокку курулган конституцияга. Экинчи соккусу кечеки ушул өкмөт эгерде конституциянын ушул беренесин аткара албай калса, аткарбай койсо боло берет деп койду. Коркуп кетиптир. Эми урматтуу кесиптештер, мындан кийин ушундай бир прецедент пайда болду. Кайсы бир мекеме ишкана, мамлекеттик болобу, жеке болобу, аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, анда мен аткарбайм деп баш тартып койсо, конституция ошого жол ачты. Ошого уруксат берди. Эгер жалпыга билим берүү милдеттүү, кайсы бир мектеп мен ал аткара албайм деген болсо, ал мектеп аткарбай койсо боло берет деп койду. Же аскер кызматы баарына милдеттүү деп койду. Мен аткара албайм деп койсо, ага дагы эч ким тийише албайт. Уят болдук, урматтуу депутаттар. Аябай чоң уят болдук. Бул менин талабым эмес, бул бүтүн Кыргызстандын талабы эмес. Бул конституциянын талабы. Мына караңыздар, биринчисинде ошондой деп жазат, экинчисинде, экинчи бөлүгүндө жазып өтөт. Бирок ошону менен бир учурда дейт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети аппарат кошуп бериңиздер. Мына жогорку кеңеш кийин мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алганда дейт, Конституциянын 44-чү беренесинин экинчи бөлүгүн эске алсын деп жазып койду. Юристтер отурасыздарбы? Түшүндүрүп бериңиздерчи мага. Мен түшүнбөдүм мисалы. Кыргыз тилин мыкты билген азаматтар болсо, мага түшүндүрүм, жандырмагын айтып бергиле. Өкмөт дейт, эгерде куржунунда акчасы жок болсо, пенсиянын жөлөк пулду, балдардын жөлөк пулдарын төлөбөй койгонго укугу бар дейт дагы. Бирок жогорку кеңеш мыйзамды каттуу талап кылып ала бергиле дейт. Бул не деген чечим? Бул кандай конституциялык сот? Бул кандай позиция? Конституцияны ачып туруп 44-чү беренесин караңыздар, урматтуу депутаттар, бул жерде эч кандай талкуулай турган, же түшүнбөй калдым деген сөз жок. Мен сиздерге стенограмма үчүн айтайын. Бир күндөр келет. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат. Чекит. Бул милдет. Анан урматтуу депутаттар, биз айтабыз, Конституциядагы бардык берене түздөн түз күчкө ээ. Эгерде кайсы бир мыйзам Конституциянын талабына каршы келсе, Конституция түздөн түз иштейт деп айтабыз. Муну ким кандай түшүнөт? Ушул мезгилге чейин мен Конституциядагы бардык берене түз иштейт деп ишенип келем. Анда кандай болот? Биз кантип иштейбиз, кантип жашайбыз мындан кийин? Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мен Акыл Жапаровдон кабинет жетектеп атам деген кишиден сурадым. Кыргызстандагы эң төмөнкү керектелүүчү куржун канча дедим. 6800 сом деп жооп берди. Ай жигит. Тынчтыраак. Мына бизде эң төмөнкү пенсия канча дедим. 1200 деп жооп берди. Бул биздин абийирибизде болсун. Эгерде биз эл өкүлүбүз деп, биз элдин укугун коргойбуз деп, ошол конституциянын талаптарын аткарабыз деп, убада берип алып, талап ушундай болуп атат. Ошол 6800 сомдагы урматтуу кесиптештер, өлбө жаным өлбө деп жашаш үчүн. Бул мамлекеттин милдети болуп атат. Атасыз калган, жетим калган, тоголок жетим калган кыздарга, балдарга ушундан кем эмес оокат кылыш керек деп милдеттеме берип атат Конституция. Себеп ушуну кабыл алганда биздин Конституция социалдык багыттагы Конституция болду деп жар салганбыз.
Мына жерге элге жагыш үчүн жанагы курултай дегенди дагы боло берет деп туруп киргизип коюп, азыр мына ар бир кадам сайын чалынып кулап атабыз. Элге жагымдуу болуш максатында гана киргизилип калынган. Конституцияга дуулдап келип добуш берсин деп калып калган. Буга чейин чынында Акылбек Жапаров суроолорго жооп берип жатып, төлөй албасак өлүп кетелиби дегени бар. Төлөбөсөк өлөйлүбү эми? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы эми? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Адахан Мадумаров конституцияны сактайлы, мыйзамды сактайлы деген бир гана талап болуп жатканын белгиледи. Бул жакшы эмес прецедент болуп калат. Муну убагында айтып туруу биздин милдет деди бүтүн Кыргызстандын лидери. Ушул конституция жогорку юридикалык күчкө жана Кыргыз Республикасында түздөн түз колдонулат деп турат. Бул менин талабым эмес, конституциянын талабы. Эгер ушул түздөн түз колдонулбайт, Жапаровка келгенде мындай кыйшайып өтүп кетет десе, анда жазып койгула. Мен туура эмес талап коюп атсам, айткыла. Мыйзамсыз коюп атасыз талапты деп, анда мага доомат койгула. Мен ушу конституциянын талабын гана аткар деп талап коюп атам. Мына адам укуктарын, сөз эркиндиктерин коргоп атканда дагы, мына жерде жазылып турат, Кыргыз Республикасында адам укугу жана сөз укугу абсолюттук жана кол тийгиз деп турат. А бизде ошол укук барбы азыр? Биз ошого гана чырылдайбыз. Ушул жерде жазып койгон нерселерди сактайлы, урматтуу туугандар. Анан кийин биз башка элден талап кылганга биздин укугубуз бар. Алар айтат, өзүңөр сактабаган мыйзамды эмне үчүн бизден талап кылып атасыңар деп. Кеп ал жөнүндө эмес, туура түшүнгүлө. Ким келсе ошо келсин, бирок конституциянын талабы ушундай аткарылышы керек деген талапты коюп атабыз. Себеп жогорку кеңештин депутаттары, комитеттери мыйзамдын так кыйшаусуз аткарылышын көзөмөлгө алууга милдеттүү. Силер ушуну билип туруп, эмне үчүн көтөргөн жоксуз деп туруп, кийинкилер коет ушу маселени. Анан биздин жүзүбүз жарык болуш керек. Биз койдук ушу маселени, бирок тилекке каршы комитет четке какты деп. Биздин жогорку кеңештин комитети четке кагып атканы өтө өкүнүчтүү да. Бардык балени биздин депутаттардын колу менен жасап аткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Күн сайын карызды биздин балдар, небере чебере урпактардын моюнуна жогорку кеңештин комитети менен карыз илип атканы өкүнүчтүү да. Бардык өкүнүчтүүсү ушул да. Кече өткөндө айттык, жанакы стратегиялык объектилерди дагы менчиктин колуна берсе болот деген ушул жогорку кеңеш уруксат берди да, садакаларым айланайындар. Боло берет деп кетип бартабыз да, кете беребиз деп атабыз да. Эми мына Жанар мырза айтып аткандай, караңыз, конституцияда ата бабабыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып, мен Айкөл Манастын осуятына таяна албайм десем, эмне кыласың? Кош бериңиз. 3 мүнөт. Мынчалык эпчилүү болосуңар, мен жооп берип атам. Чыдап туруңуз. Токтот деп атасыңбы? Чыдап туруңуз. Токтоп туруңуз, анда чыдап туруңуз. Ошолорго дагы тамактын түрлөрүн бөлүп берип турган. Бүгүн Мадумаровду көп сүйлөтпөш үчүн улам сөзүн бөлүп, микрофонун да өчүрүп жатышты. Эми ырас өкмөт пенсия, жөлөк пулдарды конституцияда көрсөтүлгөндөй төлөп бере албаса, Жапаров кетпесе эмне кылышыбыз керек деген суроо коюлду. Жооп өзүн билемдикти токтотуп, мыйзам менен жашайлы. Башка жол жок деди Мадумаров. Антпесе өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргейлем болуп кетип баратат. Эмне кылабыз эми? Жарыя салышыбыз керек, жарык кылышыбыз керек. Кыргызстанда конституция сакталбайт. Кыргызстанда ар ким алына жараша иш кылат. Деп эле эки беренеден жазып коюш керек. Эгерде ким туура эмес, ким туура дегендигини суроо пайда болуп калган болсо, конституциялык сотко эмес, кожоюнга кайрылыш керек деп коюш керек. Бүттү. Мына ошондо биринчи жол эмес да, генералдык прокурорду президент убактылуу четтете албайт, конституцияда турат. Четтетти, көз жумдук. Президент аймактык, административдик, территориалдык өзгөртүү киргизе албайт, туурабы? Киргизип атат, Актала менен ат башыны кошуп, чаң тополоң болуп атат азыр. Территориалдык, административдик бөлүктү жогорку кеңеш аныктайт. Парламент бекитет. Муну айтып койгон мен жаманбы? Же конституцияны тебелеттепсе, ошону жасап аткан киши жаманбы? Айткылачы айланайындар. Чындык үчүн, акыйкат үчүн айткылачы. Аймактарды, айылдарды кошконго өкмөттүн да, президенттин да укугу жок. Бирок кошуп атат. Ошонун башаламандык чыгып атат. Бир айылдын жайыты экинчи айылга чыгып кетип баратат. Чак-челекей түшүп атат. Бул жогорку кеңештин иши. Жогорку кеңеш аныктайт аны.
Жергиликтүү комиссия менен, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлиги менен чогуу парламент анықтайды. Парламент бекитет. Бул дагы менин каалоом эмес. Мына кызыл китептин каалоосу, талабы ушундай. Бирок болуп атат да. Ошон үчүн Улук Зулпукарович, бул өтө актуалдуу суроо. Эмне кылышыбыз керек дегенде, эмне кылышыбыз керек? Же мыйзам менен жашайлы, конституцияны кыйшайсыз аткаралы, же баягы мен айткандай болуп, кожоюн өзү билет деген бир статья менен кете берели. Башка жолу жок. Мыйзам бир аз бузулуп калбайт. Бузулса биротоло бузулат. Мына конституциянын талабы. Эгерде Мадумаров конституциядан сырткары, тыш бир сөз кошуп айтты десеңер, айткыла мага туугандар. Урматтуу кесиптештер, мен ар бир айткан сөзүмдү өзүңүздөргө алып, кайра капа боло бергенден жүрөгүм безилдеп калды, айткым да келбей калган үчүн айтпай атам азыр. Жанакы редакциялык түзөтүүлөрдү киргизели депчи. Абдан жаман безилдетип койдуңар меничи. Жүрөк заарканып калды бир сөз айтардан. Айта бересизби, үйрөтө бересизби, бизди ушундай дейсизби деп мен сиздерди айткан жокмун. 30 жылдык тарыхтагы Жогорку Кеңештин орду, өкмөттүн орду, президенттин ордун айтып атам мен. Ушуну туура түшүнгүлө. Бирок редакциялык өзгөртүү түзөтүү киргизгенде, мына комитетте мен чындыгын айтайын, мен чарчадым туугандар. Акыр бирөө жарым айтыш керек экен да. Мусулманчылыкта билип туруп, билген нерсеңди айтпай койсоң, китепти жүктөп алган эшектен айырмаң жок деген сезимдерден коркуп гана айтам мен. Бирөөнү окутайын, бирөөнү үйрөтөйүн деп айтпайм. Туугандар, туура көрсөңөр ушуну кабыл алып коёр бекенсиңер. Ушуга көңүл бөлүп коёр бекенсиңер деп. Мына 44-чү берени аткарылбай атат деп дагы Жогорку Кеңешке мен атайын кайрылып атканым дагы ушундай. Эртең ошол комитеттин мүчөлөрү мага суроо коет. Биларман экенсиз, эмне үчүн бизге кайрылган жоксуз деп. Түшүнүп атасыздарбы? Коет муну. Сөзсүз түрдө коет. Сиздер эмес, өкмөт башкарып атам, бийлик башкарып атам деген азаматтар айтып атат. Мадумаров 30 жыл депутат болуп отурду деп. Мен 12 жыл депутат болуп отурдум, туугандар. Жалганды канчалык көбүртүп, жабыртып айтса боло береби? Жараша береби? Мына ошондуктан жанагы ошондо эмне айтпадыңыз? Азыр дагы чыгып атат жанагы жүгүртмөлөр. Мына маселе каралганда эмне үчүн айтпадыңыз? Мына кече билбегендик ушундай. Кумарканаларды ачканда. Көп сөздөр айтылды. Акыры конституцияны өзгөртүү сунушу көтөрүлдү. Мурун Жапаров Акылбек Үсөнбековичти ушунчалык жаман көрчүм да. Эмне үчүн жаман көрөт элем? Кыргызстанда канча президент болсо, бардыгы менен иштешкен да. Азыр кылып аткан иштерин көрүп, мен мына чын айтайын ынандым. Өзүнүн багытында как экономист катары күчтүү адам экен. Акылбек Үсөнбекович мүмкүн аракет кылып атат. Экономиканы мүмкүн көтөрүүгө чоң аракетин кылып аткандыр. Баш мыйзамыбыз туура келбесе, жал куйругу кыркылып калып атат да. Мынакей көрүп атабыз. Кээ бир жерде баш мыйзам, соттун чечимдери чыккан жерлерге кайрадан түшүнүктөр менен башкача нерселер кетип атат. Эртең алардын документтери кандай болот деген чоң соолдор жаралат. Ошон үчүн биз адашпайлы десек, намыстанбай эле, уялбай эле, ушул кемчилик экен, ушуну оңдоп коелу деп баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү сунушун Жогорку Кеңештен сунуш кылып көтөрсөк жакшы болот эле. Азыр Акылбек Үсөнбековичти, Жапаровду кетирүү менен маселе чечилбейт. Эгер бүтүн Кыргызстан бул сунушту көтөрсө, колдоо таппаары турган кеп дейт Мадумаров. Андыктан муну бийликчил фракциялар көтөрүп чыгышы керек. Бүтүн Кыргызстан болсо мыйзамдуулукту жана мыйзамдарды иретке келтирүүнү колдойт. Биз ата журт болбосок, же башка болбосок, биз түшүнөбүз да, биз реалистпиз да. Мына азыр ушундай талкуулардан кийин ушул сунуш киргизди. Ата журт киргизсе, же башка бир депутаттык топ киргизсе, ал колдоого ээ болот комитет тарабынан. Бирок бүтүн Кыргызстан киргизсе ээ болбойт да, айланайындар. Келгиле анда баарыбыз ушул сөзүбүздө туралы дагы конституцияны кайрадан иштеп чыгуу жөнүндө демилгени көтөрүп, бардык топтор, фракциялар бир добуштан кол коюп киргизели күн тартибине. Карайлы. Анан жанакындай конституциялык кеңешме түзгөндө дагы сен мага жагасың, мен сени жакшы көрөм деген принципте эмес, Кыргызстанда конституциялык түзүлүштү, мамлекеттик түзүлүштү мыкты билген азаматтардын баарын санап келсең бир кол жетпей калат. Мына ошол нукура адистерден куралган топ түзүлүшү керек дагы, бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, улуттун
өлкөнүн мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп отуруп иштешет, анда максатка ылайык болот эле. Мен Мирлан мырза сиздин сунушуңузду колдойм. Эгерде ушундай демилге менен урматтуу фракциялар чыкса, урматтуу, кадыр барктуу фракциялар, мен кол коюп берем.